Дүйнөдө болуп жаткан орунтуу окуяларга сереп салабыз. Программаны мен Кутман Маматазимов алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач көрсөтүүнүн кыскача мазмуну. Чилини каптаган жалын токтобой жатат. Жүздөгөн гектар жер күйүп, миңдеген адамдар үйүн таштап качышты. Пакистанда социалдык желелерде Кудайга шек келтирген билдирүү жазгандарды жаза күтөт. Түштүк Кореянын жакында эле тактан түшкөн президенти Пак Кын Хе сурак берет. Европа соту жумушта хиджаб кийүүгө тыюу салууну мыйзамдуу деп тапты. Латвиянын эли күнүнө 55 адамга, жылына 23 000 тургунга азаюуда. Чилини каптаган жалын токтобой жатат. Жүздөгөн гектар жер күйүп, миңдеген адамдар үйүн таштап качышты. Токой менен кошо 16 үй толугу менен өрттөндү. 13 өрт өчүрүүчү учак, 37 суу ташыгыч жана 150 бригада жалындын мизин кайтара албай жатат. Эскерте кетсек, ушул эле жылдын январында Чилинин Винья-дель-Мар аймагында өрт чыгып, өлкөнүн тарыхый жайы ага кошо 1,5 миңден ашуун үй күйүп кеткен. 500 гектар токой өрттөнүп, 11 адам каза тапкан. Пакистанда социалдык желелерде Кудайга шек келтирген билдирүү жазгандар жазаланат. Премьер-министр Наваз Шариф Аллага карата ар кандай ойду тоону айта берүү диний маданиятты түшүрөөрүн билдирди. Мындай билдирүүлөрдүн артынан эми күч органдары аңдып колго түшкөндөрдү мыйзамга ылайык жоопко тартат. Эске салсак, январ айында 5 блогердин жумалап дайыны чыкпай келген, алардын бири Ваккас Гория аны Кудайга шек келтирди деген жөө менен күч органдары кармаганын айткан. Исламабадтын жогорку соту блогерлердин аракеттерин иликтеп жатат. Пакистандын мыйзамы боюнча алар өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Түштүк Кореянын жакында эле тактан түшкөн президенти Пак Кын Хе сурак берет. Өлкөнүн прокуратурасы аны 21 мартта 9:30 суракка чакырган расмий кат жолдоду. Өз кезегинде экс-президент барарын тастыктады. Пак Кын Хеге коррупцияга катыштыгы бар жана ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген айып тагылышы мүмкүн. Эске салсак, экс-президент курбусу Цой Сун Силдин бизнесине жардамын берген жана мамлекеттик саясатка аралаштырды деген жөө менен ага импичмент жарыяланган. Аны Конституциялык сот кубаттап чечим чыгарып, Пак Кын Хе тактан түшүүгө аргасыз болгон. Анын курбусу кореялык Samsung өңдүү бир нече ири компаниялардан президент менен болгон мамилесин пайдаланып, жардам берерин айтып пара алгандыгы айтылууда. Европа соту жумушта хиджаб кийүүгө тыюу салууну мыйзамдуу деп тапты. Соттун чечими хиджабтын айынан иштен алынган Франция менен Бельгиянын 2 жашоочусунун доо арызынын негизинде чыкты. Сот жумуш берүүчүлөр хиджабка тыюу салуу менен евро биримдиктин мыйзамдарын бузбайт, кандай гана чектөөлөр болбосун ишкананын ички тартибине негизделиши керек деген чечим чыгарды. Ошондой эле тыюу түз дискриминация эместиги белгиленди. Муну менен Европа соту хиджаб кийген айымдарды жумуштан кетирүү же иштете берүү маселесин ишкананын өз эркине койду. 2004 жылы Франция, андан соң Бельгия адегенде диний символикаларды жумушка алып келүүнү тыйган, кийинчерээк ал чектөө окуучуларга, аларды мектепке коштогон ата-энелерине тараган. Россияда да окуучуларга хиджабчан келүүгө тыюу салынган. Элдик каналда дүйнө жаңылыктары менен тааныштырууну улантабыз, эми учкай кабарларга токтололу. Голландиянын аэропортуна Boeing 737 учагы конордо жүздөй кишини басып кала жаздады. Аба кемеси экинчи аракетинде элдердин үстүнөн дээрлик 20 метрдей гана аралыкты өтүп, аран конду. Принцесса Юлианы аэропорту дүйнөдөгү кооптуу 10 аба майданынын катарына кирет. Аэропорттун жанында бир нече салуучу жайлар жана кум жээк бар. Польшанын ички иштери министрлигинин жанында жүк ташуучу унаа жарылды. Андан 2 адам жабыркап, 300дөй киши эвакуацияланды. Унаада газ дөңгөлөктөр болгон. Бул жөн гана кырсыкпы же терроризмге тиешелүү окуябы? Полиция териштирип жатат. Тибетте калың түшкөн кардан улам элдер унааларын таппай жатышат. 200гө жакын тургун кар көрөп, темир аргымактарын издөөдө. Тибетте 3 күн бою тынбай жааган кар 2 метрге жакын көтөрүлдү. Кытайда мугалим окуучулардын кымбат баалуу телефондорун мажбурлап ылай сууга салдырды. Мунун баарын тасмага түшүрүп, YouTube каналына жүктөгөн мугалим ата-энелерге жана окуучуларга анын сабагында телефон менен олтурбоосун эскерткен. АКШда үй мышыгына бүркүт кол салды. Күбөлөр жырткычтын кантип мышыкты көтөрүп учуп кеткенин тасмага түшүрүп алышкан. Жергиликтүүлөрдү бул окуя кооптондурууда.
Улуу Британияда өзбек качкындары тууралуу тасма тартылды. Аны Өзбекстанда туулуп, бирок бир канча жылдан бери Лондондо жашап жаткан 35 жаштагы Надира Алиева жаратты. Камалган деп аталган тасмадагы окуя чыныгы жашоодон алынган. Анда Өзбекстанда наразылык акциясына катышып, куугунтуктан Улуу Британияга барып башпаанек сураган жубайлар Самира менен Назимдин башынан өткөргөн окуясы баяндалат. Фильм Улуу Британиядагы чыныгы түрмөлөрдүн биринде тартылып, ага 18ден ашык британ актеру катышкан. Тасманын продюсери, сценарийнин автору жана режиссерлордун бири Надира Алиеванын айтымында, акыркы кездери Улуу Британияда бозгундарга карата терс мамиле калыптанып, көптөгөн качкындарды күчтөп депортация кылган учурлар байкалууда. Фильмдин максаты качкындар көйгөйүн коомго түшүндүрүү. Латвиянын эли күнүнө 55 адамга, жылына 23 000 тургунга азаюуда. Бул тууралуу Латвия университетинин профессору Петерис Свидриниш айтты. Бир убакта Латвиянын калкы 3 миллионго жакындаган, бирок акыркы учурда кайрадан элдер азайып, кичинекей шаарчалар каралбаган аймакка айланууда. Калктын кескин кыскарып жатышынын себеби иммиграция менен өлүм. Жашоочулардын 70% өлкөдөн чыгып кеткен, алардын кайтып келгени өтө сейрек. Эгемендик алгандан бери өлкө 700 000 адамды жоготкон. Латвия 1991 жылы СССРдин курамынан чыгып, көз карандысыздыгын жарыялаган. Google корпорациясы смарт күрмө тактап айтканда электрондук кийим ойлоп тапты. Ал атайын зымдуу жип менен тигилип, колдун аракетин сезе алат. Акылдуу кийим уюлдук телефон аркылуу башкарылат. Күрмөнүн жеңине орнотулган Bluetooth өткөргүч менен смартфонду байланыштыруу гана керек. Күрмөнүн жеңине колду тийгизүү менен угуп жаткан ырдын үнүн кичирейтип же чоңойтууга болот. Чалууну кабыл алууга жана саатты суроого мүмкүн. Жалпылап айтканда, адамдар чөнтөктөн же баштыктан телефонду сууруп чыгып, убара тартпай, жеңи менен эле башкарып койсо болот. Ойлоп табуучулардын айтымдарында, кийимге нымдуулук таасир эте албайт. Бул ааламдашуу доорундагы муктаждык. Адамдардын чөнтөктөгү телефонун алып чыгууга дагы убактылары тарып баратканы турган кеп. 500 кг салмактуу айым Болливуд жылдызы Ритик Рошан менен бийлөө үчүн 150 кг салмак таштады. Иман Ахмад Абдуллатинин арыктоосуна эч нерсе жардам бербей келген. Ашыкча салмак өлүмгө алып келиши да мүмкүн эле. Ахмад Абдуллати айымдардын сүймөнчүлүгүнө айланган жылдыз Ритиктин ал менен бийлөөгө макул экенин угуп, өз аракети менен арыктоодо. Психологдор адам биринчи өзүнө ишенсе, ден соолугуна сөзсүз таасир этерин айтышты. Айым азыр 350 кг. Дагы 3 жыл салмак таштаса, сүйүктүү мырзасы менен бийлеши мүмкүн. Сиздер дүйнө жаңылыктарынан кабардар болдуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.